Урматтуу бүгүнкү курултайдын катышуучулары, урматтуу бүгүнкү курултайдын делегаттары, урматтуу Алишер Орозбаевич, урматтуу Динара Алкановна, урматтуу шаардык кеңештин депутаттары, урматтуу мекеме ишкан жетекчилери. Мына бүгүн бул курултайдын келип чыгышы боюнча, жүрүшү боюнча, түзүлүшү боюнча делегаттар менен бирге келишип алдык. Мен биринчиден уставка чейин бүгүнкү күндө мамлекетте шаарда болуп жаткан иштерге кыскача токтоло кетейин. Себеби курултайдын максаты дагы ушул максатта болуп жатат. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтин жетекчилигинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн программасы негизинде көптөгөн жумуштар аткарылып, бүгүнкү күндө мамлекетибиз, өлкөбүз демократиялык жол менен жакшы өнүгүү багытына түшүп келе жатат. Бул нерсени баарыбыз массаланып каражаттардан жана башка жайлардан көрүп, күбө болуп турабыз. Мен бир эле тармакка токтоло кетейин. Бүгүнкү күндө энергетикалык көз карандысыздык, андан тышкары өзүңүздөр жакшы билесиздер, президентибиздин демилгеси менен 2015-жылы 100+100 мектеп долбоору ишке ашып, бүгүнкү күндө капиталдык ремонттон жаңы курулуш мектептер ишке ашкан. Бүгүнкү күндө ошол долбоордун негизинде 2015-жылдан баштап 98 мектеп капиталдык ремонттон курулуштарыбыз жаңы пайдаланууга берилди. Андан тышкары быйылкы жылга 54 мектеп мамлекет боюнча пайдаланууга берилгени планга долбоорго киргизилген. Ошонун негизинде өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кызылкая шаарында дагы билим берүү тармагы боюнча ошол капиталдык ремонттун долбоорунун негизинде 2 мектебибизди өзүңүздөр жакшы билесиздер, 25 миллион акча каражаты сарпталып, мамлекеттик акчадан жакшынакай бүгүнкү заман талабына ылайык ремонттун өткөрүп алдык. Бул көрүнүш мамлекет менен шаардык бийлик тыгыз иштегендигинин белгиси. Ушул эле билим берүү тармагында өзүңүздөр жакшы билесиздер, жергиликтүү бюджеттен акча каражаты сарпталып, мына быйылкы жылдын башында эле ушул билим берүү тармагын колдоо максатында жаңы бир бала бакчаны ишке киргиздик. Бул түрткү берүүчү грант эсебинен. Ал эми ошондой эле тарых маданият жылына карата спортту өнүктүрүү максатында былтыркы жылы президенттин демилгеси менен Газпромдун колдоосу менен мына чоң заңгыраган Газпромдун спорт комплексинин курулушун бүткөр президентибиз өзү баш болуп бизге ачып берди. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар, бүгүнкү күндө жергиликтүү бюджеттен акча каражат сарпталып, бүгүн колдонуп атат. Шаарыбыздын спортсмендери, шаарыбыздын мекеме ишкан жетекчилери бүгүнкү күндө ден соолугун чыңдоо багытында ошол жерде пайдаланышып атат. Бул көрүнүштөр Кудай буйруса уланып турат. Ал эми быйылкы жылы 2017 жылга өзүңүздөр жакшы билесиздер, шаардык кеңештин депутаттарын жаңыдан шайладык, мэр шайланды, референдумду өткөрдүк. Шаар эли көп улуттуу, ынтымактуу эл, ынтымактуу болуп, бүгүнкү күнгө чейин жумуш баратат. Быйылкы жылы 4 жылдык программа кабыл алынган шаардык кеңеш депутаттары менен биргеликте. Бул 4 жылдык программанын негизинде бүгүнкү күндө мына уставка изменение кире турган маселелер да каралган. Мына азаздан утуруу программага негиз иш болуп атат. Быйыл 2017 жылга өзүңүздөр жакшы билесиздер, основной өзгөчө орчундуу иштерге мен токтоло кетейин. Бул иштер биринчиден мына мэриянын адистери, департаменттин жетекчилиги менен Минфиндин өкүлдөрү бул жерде Горконун башчысы Имарал Жолдошевдун колдоосу менен, шулардын аракети менен бүгүнкү күндө шаарыбызга 6 проект түрткү берүүчү грантка иш аракет болуп планга киргизилип, бүгүн жумуш башталды. Бул проекттер бири Жусупалиев көчөсүндөгү эски солдаттар жашаган, солдаттар служба кылган военный часть бар эле. Ошол жерде элдин суранышы менен бүгүнкү күндө бала бакчага айландыруу курулушу башталды. Кудай буйруса быйылкы жылы эгер бюджеттен кандайдыр бир дагы колдоолор болуп, бюджет көбүрөөк түшүп калган болсо, бүтүргөнгө аракет кылабыз. Болбосо кийинки жылы бул бала бакчанын курулушу бүтөт. Андан тышкары мына аксакалдар музей, ветерандардын музейи, буну дагы бекер программа киргизгенибиз жок. Урматтуу бүгүнкү делегаттар, урматтуу курултайдын катышуучулары, ветерандарыбыз бүгүнкү күндө 4 калды.
төртөө калды. Ошо кишилер биз үчүн, биздин бактылуулук жашоо үчүн күрөшүп келген, тынчтык жашоо үчүн эмгек кылып келген. Ошолордун музейин курууга биз ошол памятниктин алдыга бир музейге бир долбоор жазып, анын курулушу башталды. Андан тышкары мына бала бакчаны колдоо максатында себеби билим берүү тармагына биз көңүл бурсак гана биз келечек коомду көрө алабыз. Себеби айтып койгон өзүңүздөр жакшы билесиздер, келечек коомду көргүң келсе тарбияга көңүл бур деген. Ошол бала бакчанын Акбулактагы отоплениясы Союз мезгилинде курулгандан бери ремонт болгон эмес. Бүгүнкү ошол отоплениясы, жылытуу системасы менен биргеликте капремонт болуп, ошол планга киргизилген. Дагы бир бала бакча ремонту, музыкалдык эмес курулушу кирди. Андан тышкары Караван Акбулак айыл башкармалыгында шагал төшөө иштери быйылкы жылда программага кирип, акыркы проектибиз бул жарыктандыруу маселесин колго алабыз дегенбиз. Ошол маселе дагы ошол проектке ишке киргизилип бүгүнкү күндө аткарууга алынган турат. Бул түрткү берүүчү гранттын мамлекеттик үлүшү бизге 15 миллион тегерегинде акча келип түшөт. Бул дегени өзүңүздөр жакшы билесиздер, бюджеттен тышкаркы акча алып келүү аракетинен болот. Андан тышкары быйыл адеп, ыйман, маданият жылы инвестиция тартуу жолу менен өзүңүздөр жакшы билесиздер, ыйман комплексин баштап койдук. Бул комплекстин курулушуна 100 миллиондун тегерегиндеги акча каражаты сарпталат. Бул жеке демөөрчүлөрдүн программасы негизинде. Бул жерде мектеп, клиника, аксакалдар чайканасы, анан мечит эки этаж болуп жаңыланат. Бул шаардын 1 жылдык бюджети, урматтуу. Мен Мамадиев Аскар, шаар кеңешинин депутаты болом. Мына бүгүн Баткен областынын Кызылкия шаарынын элдик курултайы болуп жатат. Бул курултайда көп элдин орчундуу маселелери коюлуп жатат. Бул элдин основной бул маселелер коюлуп жаткандары бул значит жанагы үрп адат салт боюнча коюлуп жатат. Себеби мына биздин кыргыз азыр тойдо мындай маркум өткөндө ошондой да кандай кээ бир ысырапкерчиликтер болуп жатат да. Ошолор основной ошол маселелер коюлуп жатат. Эми элдин азыр курултайдын делегаттарынын сунушу боюнча көп салттарды азайтып, жылдыктарды азайтып жатышка сунуш болуп жатат. Мына ЗАГС боюнча көп 20-15 машина эмес, 4-5 машина кылып, жанагы аркасынан бир 2 бусчит коюшка значит сунуш болуп атат. Ошондой эле анан жана жылдыктарда мал союу же болсо бирине бири сарпай кийизүү ошолорду жоюшка элден суруш түшүп атат. Себеби азыр бизде кандай болот жылдыкта жылы бүткөндөн кийин элдер бирге бир сарпай кийизип, күмүш тагып, алтын тагып, андай болуш керек эмес да. Бул адам өткөндөн кийин бата кылыш керек, туурабы? Ошондуктан ошол маселелерди коюп жатабыз. Азыр биз Кудай кааласа ошол маселелер коюлуп, элдин немеси менен кабыл алынып калса, бүт эле ушу Баткен областы боюнча ушундай маселелерди коюп, ушундай чыгымдарды азайтыш керек да. Биздин балдар мисалы Россияга барып 1 жыл, 4 жыл, 5 жыл иштеп 300 миң, 400 миң таап келет. Биздин ата эмне кылып атат? Ошолорду 2 күн, 3 күндө чачып, ошол 300, 400 миңди ошол тойдун аркасынан кийин дагы үйлөнгөндөн кийин 10 күндөн кийин дагы Россияга кайтып кетип баратат. Ушуларды жок кылыш керек. Андан көрө ошол 2 жашка бир Бишкектен бир квартира алып бериш керек, же болбосо бир мебель алып бериш керек. Ошо тойдон кийин жашоо керек да, туурабы кызым? Ошондуктан бүгүн биз Кудай кааласа кабыл алсак, ошо бүгүн бизде болуп жаткан Кызылкия шаарынын курултайы 6-чакырылышыны өткөзүп жаткан Топчубаев Эрмек ажыбызга рахмат айтабыз. Бул курултайыбыздын максаты жаштарыбыздын келечеги жөнүндө болуп жатат. Биз ушуга алдың болгон эмес, эми азыр болуп жатат. Ушу болуп жатканга рахмат деймин. Спорт комплекстерибиз курулду жаштарды эске алып, дагы көп бала бакчалар ачылды. Алар ишке кирди. Азыр дагы көп садиктер ишке ашылууга пландаштырылган. Азыркы курултайыбыз ошолор жөнүндө, жаштар жөнүндө көп